Грипп жана ЖРВ суук мезгилинде башталат. Себеби сасык тумоонун вирусу аба ырайынын кескин өзгөрүүсүнө туруштук берет. Мындан тышкары, адамдын вирустук оорулардан коргонуу жөндөмү суук мезгилинде начарлайт. Эгерде класстагы же балдардын тобундагы бир окуучу ооруп калса, ал бир нече балага жугузушу мүмкүн. Бул оорунун кескин өсүшүнө алып келиши мүмкүн, деп билдиришти департаменттен. Адистер сасык тумоого каршы профилактикалык эмдөө мамлекеттик уюмдардан тышкары бардык региондордогу жеке медициналык борборлордо жүргүзүлүп атканын кошумчалашты. Маалымат үчүн КРВИ жана сасык тумоонун алдын алуу, бейтаптарга көбүрөөк жатуу, сүт жашылча диетасы жана көп суюктук ичүү сунушталат. Илдетти жуктуруп алган учурда бет кап кийип жүрүү, коомдук жайларга барбоо сунушталат. Сасык тумоого каршы эмдөөдөн өтүүгө үлгүрбөгөндөр организмдин табигый коргонуу күчү болгон иммунитетти көтөрүшү керек. Жашылчаларды, мөмөлөрдү, ит мурундан, кара карагаттан жана башка витаминдүү тундурмалардан көп колдонуусу кажет. Жеке гигиена сакталууга тийиш. Ар бир сейилдөөдөн келгенден кийин колуңузду самындап жууңуз. Чөтөлгөндө же түшүргөндө оозуңузду жана мурнуңузду салфетка же бет арчы менен жабыңыз. Дезинфекциялоочу каражаттарды колдонуу менен нымдуу тазалоо иштерин жүргүзүп туруу зарыл.